Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Алланын аты менен баштаймын. Алла Таалага бардык алкыштарды айтып, мактоолорду арнаймын. Ал эми Алла Тааланын сүйүктүү элчиси жана акыркы пайгамбары, сиздер менен биздердин үмүткөрүбүз болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көптөгөн салаваттарды айтып таңтаймын. Алла Тааланын үйүнө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине, Маккага жана Мадинага улуу сапар, умра сапарына бара турган Алланын коноктору, асыл сапарлаштарыбыз Кудай Таалам ыраазы болсун. Алдыдагы сапарыбызды мөмөлүү жемиштүү кылсын. Эки дүйнөнүн берекесин алып келип, ар кыл жамандыктарынан асырап сактаган болсун. Биринчиден, умра деген эмне? Келиңиздер, карапайым, түшүнүктүү сөз менен тааныштырып туруп, умрадан алдыңкы адеттер жана кылына турган амалдар, ушул туурасында аз-мулак сөз кылсак, анан ошонун дайыр-келчилигин көргөн болсок. Умра деген бул эки сөз менен айтканда кичи аажылык, кичинекей аажылык, чоң аажылык өзүнүн көптөгөн парыздары, милдет амалдары, сүннөттөр аткарыла турган иштер бар. Умра кичи аажылык болот. Ал жерге, ошол ыйык жерди, Макка менен Мадинаны ниет кылып, ал жерде белгилүү бир убакыттарда ибадаттарды өтө, кыскача айтканда ушул умра болуп эсептелет. Ал эми умрадан алдыңкы адеттер жана көңүл бурула турган амалдар, алар жетөө. Биринчиси ниет. Азыр үстүртөн жетөөнү айтып өтүп, уруксат берсеңиздер, анан бир аз токтолсок. Жети адептин, амалдын биринчиси ниет болот. Экинчиси дуа кылуу. Үчүнчүсү садака чыгаруу. Төртүнчүсү тооба кылуу, мындайча айтканда Кудайга жалбаруу. Бешинчиси өзгөрүү. Алтынчысы ички, сырткы тазалык, ага маани берүү. Акыркы жетинчиси болсо адамдардын акысынан этият болуу, адамдардын акысына кирбөө. Биринчиси ниет. Динибизде мына ушул көптөгөн учурларда, көпчүлүк амалдарда ниетти түздөп, жараткан Алла Таалага ихлас кылып, жакшы ниет жарым ырыс деп биздин ата бабаларыбыз да айтат. Ушул ниетти оңдоп, жакшы иштерди аркылап кетишибиз керек болот. Бул көптөгөн аяттарда, Алланын сөзүндө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу сөздөрүндө баяндалган. Ар бир амалдар ниетке жараша болмокчу. Бул улуу сапардан биз эмнени алышыбыз керек, кандай нерселерге жетишибиз керек, эргешишибиз керек, ошонун бардыгы туура ниетке, калыс ыхлас ниетке каралмакчы. Сапардан алдын Кудайым эч кимге көрүнүп, мактаныш же умра кичи ажы аталыш үчүн эмес, балким өзүңө болгон кулчулукту татыктуу аткарып, татыктуу пенделик милдетти өтөп, өзүңө жакын болуп, таза, куунак, жакшы өмүр кечирүү үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыймыктана турган татыктуу үммөт болуу үчүн деп, ушундай илгери жакшы изги тилектерди ниет кылып, ниетибизди Кудайдын ыраазычылыгы үчүн түздөшүбүз керек. Бул сапардан биз эмнени үйрөнөбүз? Өзүбүздү жамандыктан жакшылыкка өзгөртүү, жакшылыктарды дагы багындыруу, бийик даражаларга жетүү, бардыгы Кудайдын топугу, Кудайдын көмөк жардамы менен жакшылыктарга эргешип жетүү. Эки дүйнөнүн жакшылыктарын сурап, бул дүйнөнүн шермендичилик, уятка ала турган жаман иштеринен, акыреттин оор сынак, азаптарынан сактоосун тилене жалбаруу деген сөз. Ниеттин ичине ушунун бардыгы камтылып кетет. Демек, бардыгыбыз ниетти бекемдеп, түздөп, жакшы нерселерди Кудай Тааладан суранып, ар бир намазыбызда, ибадатыбызда жалбарып турганыбыз туура болот. Экинчи амалыбыз дуа кылуу. Жараткан Алла Тааланын жакшылыктарын дубадан дагы артык алып келе турган эч бир нерсе жок. Пенде баласы пенделигин мына ушул дуасы менен, тилеги менен, батасы менен айгинелеп ачыкка чыгармакчы. Ошол себептен дуага маани беришибиз керек болот. Азыртадан биз сапарга чыкпастан алдын дуаларды жаттап, эч билбесеңиз кыргызча жүрөгүңүз менен Кудай Таалага жалбарып, жакшылыктарын суранып, тиленип, ага кайрылуу деген сөз да дуа деген, тилек, бата деген сөз. Сапардын берекесин сурайлы. Ар бир нерседе Кудайдын берекеси болсо, ал жугумдуу, ал жакшылыкка жетелеген, жамандыктан сактап,
адам баласыны эки дүйнө жакшылыктарын эгедир кыла турган нерсе. Сапардын берекесин тилеп, кыйынчылыктарынан сактоосун суранып, соноолорун жеңил кылууну Кудай Тааладан өтүнүшүбүз керек болот. Анткени билесиздер, ар бир сапардын өзүнүн мүшкүлдүгү болот. Анан бул сапарда анча-мынча кемчиликтер болуп калат, түшүнбөстүктөр болуп калат. Ошол учурларда баягы көтөрүмдүү болуп, анан жакшы жагын баамдай билип, сапардын жакшылыгын, жеңилдигин, береке кутун, мындайча айтканда, суранып, жакшы жышаана кылып, Кудай Тааладан тиленишибиз керек болот. Бул экинчиси дуа, ниеттен кийин. Үчүнчүсү болсо садака чыгаруу. Садака бул араб тилинен кыргыз тилине кирген сөз болот. Баягы кайрым садака деп коет. Мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша, анын бир аз же көп экендигине каралбайт. Ошол кимге берип атасыз, муктаж адам, анан чын ыхлас мененби, чын ниет мененби, мына ошол нерсеге каралат. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша азын-олук болсо да садака чыгарып, бейбачара бар. Илгертеден сөз баккан аталарыбыз, диндар аталарыбыз айтат, жетимдин отунда өчүрбө, жесирдин отунда өчүрбө депчи. Ошол себептен жетим жесирлер, бейбачаралар бар, өзүбүздүн эле колу коңшу муктаждар бар. Ошолорго азын-олук бир жардам колун, көмөк колун созуп, алардан бата тилек алып, ата-энелерибиздин бата тилегин алып, жакын туугандардын мына ушул садака чыгаруу. Садака, кичинекей садака үйдөй, балким тоодой жамандыктардан сактоого себеп болуп, жакшылыктарга жеткизе билет. Баягы алоолонуп, жанында күйүп жаткан от бар эмеспи? Ошону көп көлөмдөгү суу серпип, бир көз ирмемде өчүрүп жок кылгандай эле, Кудайдын каарын, алдыдагы тогошуп, чырмашып турган жамандыктардан, ар кыл аламат кырсыктардан ошо сактоого себеп болгон нерсе, өбөлгө түзө турган нерсе бул садака болот. Адам баласы андан зерикпеш керек, ээринбеш керек, өзгөчө улуу сапардан алдын садака чыгарып, бир жакшы тилек баталарды алыш керек муктаждардын. Биринчиси ниет, экинчиси болсо дуа кылуу, үчүнчүсү садака чыгаруу дедик, төртүнчүсү тообо кылуу. Тообо араб тилинен кирген сөз бул дагы. Тообо деген, мындайча айтканда, кетирген кемчилик, каталарына бушайман болуп, ошого кичине болсо да убайым чегип, санага батып, кыжаалат болуп, чын жүрөктөн түпөйүлдүк тартып, Кудай менин кемчиликтеримди кечир, билип билбей пендечилик кылдым, билип жасаган күнөөлөрүм болду, билбей жаза баскан күндөрүм болду. Ошолорду кечирип, алдыдагы жашоомду ак барактай жакшы, түз, туура багытта алып кетүүнү насип кыл деп, Кудайга жалбарууну биз тообо деп айтабыз. Анткени араңыздарда балким жаңы намаз окуп, мындай башына бакыттын кушу конуп аткан жакшы адамдар бар да, жаңы динге кирип аткан адамдарыбыз бар. Жаңы динге дегенде мындайча айтканда диндин буйруктарыны жаңыдан таанышып, жаңыдан мындайча айтканда намаздын баркына, орозо, зекеттин, улуу сапардын баркына кирип аткан адамдар бар. Буюрса жакшы ниет менен, илгери үмүт менен жоолукка кирип аткан апа эжелерибиз болушу мүмкүн. Ошон үчүн жөнөкөйлөтүп айтып атам, анан тияка барганда сабак тирети менен алып кете беребиз буюрса. Тообо Кудайга жалбаруу, Кудайга кайтуу. Кыргызда сөз бар го, адашкандын айыбы жок, кайтып үйрүн тапкан соң деп. Раматылык Чубак устазыбыз айта кеткендей, тообо кылуу. Тообо кылуу, Кудай менен макулдашып кеңешүү. Кудайым, кетирген кемчиликтерден өзүң сакта, алдыдагы жашоомду жалпы эле түз жашоодо, түз нукка түшүүнү насип кыл. Ушул алдыдагы умра сапарыны оңолуунун, кечиримдин, ырайымдуулуктун, баардык эки дүйнө жакшылыгынын бир ачкычы боло турган сапардан кыл деп, ошо кетирген кемчиликтердин моюндоо. Элдин эри, кыйындын кыйыны, элдин шери бул кетирген кемчиликти моюндап, ошонун баягы акыретте запкысын, кыйынчылыгын тартып калбаш үчүн Кудайга жалбарып дуа кылуу деген сөз. Биз кээде билбеген абалда кемчилик кетирип калабыз, эми ал инсанга таандык нерсе. Инсан ката кетирүүчү, хадисте келгендей, бирок алардын эң жакшысы эртерээк жаратканга кайтып тообо кылып жалбарганы. Ниет, дуа кылуу, садака чыгаруу, тообо кылуу. Анан жараткан Алла Таалага кайрылып тообо кылуу. Бешинчиси өзгөрүү. Ар бир сапар адамды өзгөртүш керек. Кээде адам бизнес жаатында деле, же өзүнүн аң сезимин, дүйнө таанымын дагы да мындай көбөйтүп, билимин, илимин тереңдетип, көөдөнүн ачып, дүйнө менен тааныш үчүн деле сапар кылып калат, туурабы? Ага канча даярдык көрөбүз, канча жакшы баягындай план, иш мерчемдерди белгилейбиз. Биздин буюрса Кудайым насип кылсын, бара турган сапарыбыз жөнөкөй сапар эмес, бул ыйык сапар, улук сапар,
канча деген адам атабыздан, пайгамбардан, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин барып белгилүү ибадаттарды өтөлгөн, берекелүү, рызкылуу, куту чоң жерге аттанган атабыз. Демек, ага гүл азыкты, жол баягы камылгасын жакшы көрүш керек. Ал үчүн өзгөрүүнү ниет кылыш керек. Умрадан келгенден кийин 5 мал намазы калбаш керек. Аял затынын ак элечеги башында жоглугу болуш керек. Күйөөсүн сыйлаганды, эркектер аялын чындап сүйүп сыйлаганды, балдарга тарбия бергенди, кичүү муун улуу муунга урмат сый көрсөткөндү, элдин, мекендин кадырына жеткенди, жакшылык убагында баамдап калуу сыяктуу ушул сымал нерселерди мындай бир жакшылыкка, жамандыктан жакшылыкка өзгөрүү. Өзгөрүүнүн ичинде биринчи кезекте Кудай менен убадалашуу керек. Оңолууга ыктап, мүнөздү жакшыртып, бийгерик менен кажыбас кайраттуу болуп, ар бир адам түпкүрүндө, көөдөнүндө жоопкерчилик касиетин ойготуу. Мындайча айтканда, жоопкерчилик сыпатын ойготуу. Азыр тилекке каршы жоопкерчилик жаш муунда солгундап, начарлап бара жатат да, зайыпчы. Буга үй бүлөнүн ажырашуусу, сабырдуулуктун, баштаган иштин акырына чыкпоосу сыяктуу көп нерселер айкын далил болот. Ошон үчүн биз бул жерде жоопкерчиликти Кудайдын астында дагы, калың жумурай журттун, калың букара элдин астында дагы жоопкерчиликти сезинип, мындай ойгок адамдардан болууну ниет кылыш керек. Ниет, дуа, садака чыгаруу, тобо кылуу, өзгөрүү, алтынчысы ички, сырткы тазалыкка маани берүү. Адатта Кудайга шүгүр, бейиштин тилкеминде болгон Кыргызстан элибизде Кудайга шүгүр көпчүлүк деңгээлде тазалыкка, сырткы тазалыкка жакшы маани беришет. Дүйнөгө кээ бир жерлерге салыштырмалуу. Бирок сырткы тазалык бул күзгү. Ал анын оргуштап аккан булагы бар. Суунун булагы бар го чыккан, мөңгүдөн келген. Ал ички тазалыктан чагылышып чыгыш керек болот. Ички тазалык жүрөктүн тазалыгы. Кек сактоого, эми пендебиз да бул убактылуу сыноодо кимде кемчилик кетпейт. Кечире билүү, мындайча айтканда жүрөк алсыз, аны кыйнабай таза кармоо. Жеккөрүүдөн, кызганычтан, жаман ойдун, мындай жаман күмөндө болуудан, Кудай Таалага болгон сүйүүгө, Алланын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүгө, элди, бүтүндөй үммөттү, коомду сүйүүгө туура нерселер менен толтуруп жүрөктү Кудай үчүн таза кармоо деген сөз бул. Ички сыртканын дааратка маани берүү, гусулга маани берүү. Буюрсам аял заты үчүн аман эсен барсак, келинчегибиз, жубайыбыз буюрса сүйүктүү, ал киши түшүндүрүп бирети менен сабак өтсө, биз ошол эркек жамаатына сабак өтсө, Кудай буюрса жалпы сабактарда болот, эми ошого жеткизсин Кудай. Ички, сырткы тазалыкка маани берүү. Бул алтынчысы болду. Акыркысы, мына бул жерден ички сырткы тазалык жүрөк ооруларынан арылмайын, сапардын мөмөсүн тата албайт, жаратканга жакындап жага албайт. Жүрөктүн тазалыгы сырткы денеге чагылышып чыгыш керек. Жетинчи акыркы нерсе, адамдардын акысына кирүүдөн этият болуу. Билгенибиз бар, билбегенибиз бар, балким билбей канча адамдын көңүлүн ооруттук, жан дүйнөсүн соолуктук дегендей. Этият болуп, кечирим сурап, кимди капа кылган болсок, сапарда ар кандай нерсе болот. Ошол себептен ата энебизден кечирим сурап, бир туугандардын астынан өтүп, батасын алып улуу сапарга чыгып атасыз. Бата менен, жакшылык менен, ички сырткы тазалык менен, чын ыхлас ниет менен, кичпейилдүүлүк менен буюрса, ушул нерселерге көңүл буралы. Кудайым берекесин берсин. Акырында бир эскертип кетейин. Биринчи, ниеттерибизди түздөйбүз, жаратканга дуба кылалы, ушул сапарыбызды жемиштүү мөмөлүү кыл деп. Үчүнчүсү, садака чыгаралы буюрса, тобо кылып Кудайга жалбаралы, өзгөрүүгө бел байлайлы. Алтынчысы, ички сырткы тазалыкты кынаштырып, мындай кош эгиз асан өсөндө ичибиз дагы жан дүйнөбүз, жүрөгүбүз ыймандуу. Мына ошол сырткы тазалыкты эриш аркак бирге алып, акыркысы адамдарга, жалпы эле Кудай жараткан жандыктарга мындай кесепетибизди тийгизип, зыян келтирүүдөн оолак болуу, алыс болуу. Бир туугандарым, аталарыбыз, биздин сапарга чыга турган апаларыбыз, жеңелерибиз, эжелерибиз, агаларыбыз, инилерибиз, сапарлаш бир туугандарыбыз, эң негизи Кудайдан жакшылык тилейли. Баарыбыз буюрса сапарда ынтымактуу болуп, Кудайым буюрса ошо илим билимибизди арттырууга, жакшы ибадат кылып келүүгө. Бул күн 10 күн сапар болот. Мисалычы 10 күн саналуу күндөр тез эле өтүп кетет, бирок ошонун мындай жогумдуулугун, берекесин сурайлы, жакшы ибадат кылып, баарыбыз бир туугандай кайтып, эч ким капа болбой, илим деңгээли өсүп, ибадаты мындай бекемделип, жакшы ой максаттарды коюп,
Кыргызстан элимдин өсүшүнө салым кошом, бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү адамдарга, мусулман үммөт коомчулугуна деп жакшы бир мындай алгылыктуу бекем эрк ниет менен келе тургандай бололу. Кудайым баарыбыздарга сабактын соңунда дуба кылалы, береке берсин, жакшылык берсин. Бул биринчи сабагыбыз. Дагы бир экинчи сабакты тартканга аракет кылабыз. Негизги сабактарыбыз буюрса ошол Мадина, Меккеде болмокчу. Кудайым аман эсен жолугуштурсун. Амин.